Өлкөдө суунун үстүндө калкып туруучу алгачкы күн электр станциясы курулду. Мамлекеттик мүлк агенттигинин жетекчи орун басары кармалды. Айыл өкмөт жетекчилери пара алууга шектелүүдө. Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин кызмат ордуна Төрөбаев Бакыт Эргешевичти дайындоого макулдук берүү жөнүндө токтому эске алынып, Төрөбаев Бакыт Эргешевич мурда жүктөлгөн милдеттерин аткаруудан бошотулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргызстандын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри болуп дайындалды. Калкып туруучу күн электр станциясы ишке киргизүүгө дайын. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун карамагындагы ГЭС-5-тин суткалык жөнгө салуу бассейнинде Азия өнүктүрүү банкы тарабынан берилген гранттык каражаттардын эсебинен калкып туруучу күн электр станциясын куруу пилоттук долбоорун соңуна чыгарууда. Бүгүнкү күндө долбоор боюнча негизги жана комплектөөчү жабдууларды чогултуу жүргүзүлдү. Станциянын 95 киловатт кубаттуулуктагы калкып туруучу жана 5 киловатт жер үстүндөгү бөлүктөрү жумушчу долбоордо аныкталган пункттарга орнотулган. Мындан тышкары адистер трансформаторду көмөк чордонго туташтыруучу калкан орнотуп, күч кабелдерин тартышты. Эске салсак, Чакан ГЭС ачык акционердик коому Кыргызстанда биринчилерден болуп, калкып туруучу күн электр станциясынын пилоттук долбоорун ишке ашырып жатат. Оштогу күрөөканалардын ишмердүүлүгү текшерилди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ведомстводан белгилешкендей, сотко чейинки өндүрүш материалдарынын алкагында Ош шаарында иштеп жаткан 40 ломбард текшерилип, кызматкерлери жана ээлери суракка алынды. Ошондой эле кыска мөөнөттүү насыяларды берүүдө Кыргызстандын 18 жаштан өйдө жарандарынын жеке керектөө үчүн арналган кыймылдуу мүлкүн гана көрөөгө кабыл алуу жана көрөөгө коюлган мүлктү тескөөгө жол бербөө зарылдыгы ыйгарым укуктуу органдарынын лицензиясынын негизинде гана иш жүргүзүү түшүндүрүлдү. УКМК мыйзам бузган күрөөканалардын ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу иштерин улантууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директорунун орун басары Канат Рыскулов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Мамлекеттик мүлктү узак мөөнөткө ижарага берүү келишимдерин түзүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталган. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо иш чаралары жүргүзүлүүдө. Канат Рыскулов мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун орун басары болуп, быйыл июнь айында дайындалган. Соңкөл көлүндө браконьерликке каршы күрөшүү боюнча рейдтер жүрдү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Рейдке Соңкөл балык чарбасы мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин, Каратал Жапырык мамлекеттик коргоонун, Ак Эл Бирс эко фондунун кызматкерлери жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери катышты. Жыйынтыгында 9 даана балык уулоочу торлор тартылып алынып, кармалган жарандарга карата жеринде тиешелүү протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Ала Мүдүн айыл өкмөтүнүн жетекчилери пара алууга шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ала Мүдүн айылынын тургуну ИИМдин тергөө кызматына арыз жазган. Анда айтылганга караганда, айыл өкмөттүн жетекчилиги 2021 жылдын январь айында 4 сотук жер тилкесин кесип берүү үчүн 400 000 сом пара сурашкан. Бирок акчаны алгандан кийин милдеттенмелерин аткарбай коюшкан. Бул боюнча текшерүү жүрүп, арызда жазылгандар аныкталгандан кийин Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгы ири өлчөмдө пара алуу беренеси менен иш ачкан. Жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында Ала Мүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы менен башкы бухгалтери мурда алган 400 000 сомдун 40 000 сомун кайтарып берип жатышканда колго түшкөн. Учурда тергөө жүрүп жатат.